Мелис мырза, сиз Конституциялык кеңешмесине мүчө болдуңуз. Анан өзүңүз дагы маданият дегенде жер чапчаган кишисиз да, анан кийин эмне үчүн мындай болуп калды? Мен азыр Асылбек агай күйүп жангандай, ошол жакта да ошондой дем менен ушул маселени көтөрүп аткандай эстедим да азыр. Биресе канча киши ошол жакта күйүп бышып тил болобу, маданият болобу, нарк маселеси болобу ошону айтып атканыбызда, аны биз баягы ошол жерде отурган топ бири-бирибизге түшүндүрүп, ынандырып, деп анан баягы жумушчу топ аны кагаз бетине түшүрүп жазып койгонубуздун кийинки чогулушта эксперттер тобу анын баарын жаратпай койду да. Себеп? Себеп биздин чогулганыбызды мен ошондо түшүнбөй койдум. Биз эмнеге чогулдук анда депчи. Биздин жазганыбыз бири-бирибизге түшүндүрүп ынандырып, жок бунун орду, бунун мааниси, мисалы бул жерде жазып атпайбы, биринчи ирет үрп адат, анан барып нарк салт деп атат. Үрп адат деген өзүнүн деңгээли боюнча салттан да төмөн турат. Баарынан жогору нарк турат. Мисалы ошондой эгер сөзмө-сөз талдай келсекчи. Ал түшүнүктөрдү, ал сөздөрдү, анын орду жашоодогу, биздин маданияттын орду кандай экен деп ошол жөнүндө талашып тартышып атып ошону бир орунда коелу десек, кыргыз маданияты, улуттук маданият деген түшүнүктү мен мисалы жалгыз болуп ошоктон сунуштап аттым. Маданият деген жалпы Кыргызстан маданияты деген башка нерсе, улуттук маданият деген таптакыр башка нерсе. Ошону мындай так белгилеп, ошонун тегерегинде сөз кылбайлыбы десек дагы жакшы, жарым жартылай түшүнүп түшүнбөй баягы бир ийге келип, ушундай бир ортолук чечимге келип бекиткен биздин сунуштарыбызды кийин жана эксперттик топ юристтер келип кайра талдап үстү-үстөн иштегенде анын баарын көбүн жаратпай койду да.